себеп мен көмүр базада дайыма колдорум кийир. Жаныбек Айбировду атасы алып келген саясатка депчи. Атам жеткен нерсени мен азыр уялыш керекминби? Азыркы президентибиз Сооронбай Жапаровдун 2012-жылы Кумтор боюнча маселени көтөрүп атканын, туфу, өрт. Шайлоо бул идеялардын күрөшүбү же болбосо ресурстардын күрөшүбү болобу? Идеи сыт не будешь деген нерсе бар. Эдил Байсалов биринчи видеону чыгарган. 11 друзей Атамбаева деп. Биз дос эмеспиз. Вообще байланышым жок Алмаз Шаршенович менен. Анан Алмаз Шаршенович менен даже учурашкан жокмун. Бир дагы жолу учурашкан жокмун. Обысктар башталды, прокуратура, ГКМБ барып эле ачык эле айтып берип аттым, что тиешебиз жок. Сыртын көрдүк, видеону көрдүк. Ошол кандайча барып калдыңыз ошондой кадамгачы? Балдар айтып атты бирдемени. Мен кичине настроением анай начар болчу. Бирөөсү винчестер менен, бирөөсү пистолет менен. Анан сөгүндү иниме. Бирөөсү айтты, депутат колуңду тарт. Азыр жанчып коебуз деп. Ну давай анда деп туруп, ошо мен токтобой уже кармап албай. Кара пиарбы, өкүнөмбү? Сөзсүз өкүнөм. Бирок бул Кудайдын сыноосу. Эркектерде боло берет, тияк баян туура. Бирок мен жогорку депутатмын да. Анан ичкилик. Бул ошондон чыгат да. Бүт нерсе, эмоциялар. Коштошуп атканда мен кубанып коштошуп кеткем. Себеп мен аны кабыл алдым. Көбүнчөсү кабыл албайт. Азыр мага эч ким айта албайт. Жоопкерчилик тарткан жоксуң, алган жоксуң. Бардыгы эле мандатына тырышып эле, кармап эле аягына чейин отурганга аракет жасай берет го. Бийликтин жана акчанын кулу болбо. Тоодо сен жалгыз каласың. Кудайдын менен эле. Жеке өзүмдүн позициям бар. Негизи оппозициянын болушу керекпи мамлекетте? Керек, сөзсүз керек. Дайыма эле пессимист да. Тиги туура эмес, бул туура эмес, тиги туура эмес, бул туура эмес. Сизде бийлик колуңузда болсо, эң биринчи чечимиңиз кандай болмок? Эмнеден баштамаксыз? Это как дуть-то, если вы встретились бы Владимиром Путиным, что вы ему сказали, говорят бы. Жаныбек мырза, сизге чоң рахмат биздин подкастка келгениңизге. Чындыгында бул подкастты көп эл күтүп атат, көп көрүүчүлөр күтүп атат. Анан мен сурамжылоомдо дагы ошо сизди чакырсаң деп ниетин билдиргендер да көп болгон, чындыгындачы. Кош келдиңиз, жаңы жылыңыз менен кирип келген. Учурдан пайдаланып куттуктап коеюн, жакшы жылдардан болсун, чоң ийгиликтерди алып келген. Анан биринчи суроом негизи бул мындай классикалык суроо, мен келген конокторго беремин. Биздики саясий подкаст болгондон кийин көбүнчө саясатчыларды, саясий активисттерди чакырамын да. Анан аларга мен биринчи кызыккан суроом бар. Саясат деген сиз үчүн эмне деген суроочу. Ошондон баштасак. Рахмат Айбек мырза. Биринчиден саламатсыңарбы? Жаңы жылыңыздар менен чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бул биринчи подкастка катышканым. Өтө толкунданып атам. Рахмат дагы бир жолу. 2025 көп жакшылыктарды алып келсин Кыргызстаныбызга, ар бирибиздин үй бүлөбүздөргө аманчылык, токчулук, көп жакшылыктар алдыда деген ойдомун. Анан биринчи суроого жообум мындай. Саясат деген саясат менин оюмча бийликке күрөшүү деп көбүнчөсү айтып калат. Бирок менин оюмча саясат бүт жерде. Үй бүлөдө, эшикке чыкканың, достор менен мамиле түзгөнүң, ар бир нерседе бир өзүнүн саясаты бар да, өзүнүн эреже саясаты бар да. Ошол үчүн аны мындай ыйыктап, анан саясат деп büyüп жүргөнү менин оюмча туура эмес. Бул жөнөкөй эле сөз, ошо эреже жашообузда сөзсүз бүт жерде саясат бар. Көңүл буруш керекпиз. Андан алыстап кете албайбыз. Себеп ал сөзсүз жетип барат ар түрдүү иштер менен. Тиги эме деген сөз бар го, адам бул деген саясий жаныбар депчи. Байыркы ойчул айтыптыр да, негизи сиз айткандай ар бир жашоосунун ар бир бөлүгү өзү саясат го. Анан сиз айтпадыңызбы, негизи подкастка көп катышпаймын, биринчи подкастым дедиңиз. Ошону туура айтайын, биринчи подкастым дедиңиз. Буга чейин чакыруулар эми сизде көп эле болгон болуш керек. Өзүңүз публикада көп жүрөсүз, депутат болуп жүрөсүз, мисалычы. Анан ошо
өзүңүздүн каалооңуз менен катышпайсызбы же кандай? Бул эмне себептен ушу биринчи подкаст болуп атат? Майраш эже, Майраш Базлакунова чакырган, биз сүйлөшүп атканбыз январда. Шайлоо бүткөндөн кийин сөзсүз мен көп нерсени айтып бергенге даярмын. Ачык эле, бир купуялар эчтекеси жок, секреттер. Бул жактан менин оюмча чакырып, анан өзүң изилдейсиң. Каяка барасың, каяка барбайсың. Анан бүт баарын карап, анан силер сунуштагандан кийин мен силердин дагы бүт подкасттарына көрүп, анан ошондой өзүм чечтим. Биринчиден бул симпатия, жеке сизге алып барганыңыздарга, анан өзүңөрдүн азыр саясий иштерге аралашып жүргөнүңүздөр менен менин оюмча сиздердин жеке мындай өзүңөрдүн өтүп аткан жолуңарды карап, анан ошондой макулдук беребиз. Чоң рахмат сизге. Саясат дегенде азыр бир жалпы түшүнүп алалык. Саясат дегенде ошол мамлекеттик саясат жөнүндө сөз болот. Мисалы, сиз көптөн бери аралашып жүрөсүз. Анан эң биринчи кайсыл учурда жана тагыраак айта турган болсом, эмне түрткү болду сизге ушул саясатка келүүңүзгө? Кичинекей кезден бери кыялым бар болчу. Биринчиден айтып кетейин, атам көп жыл бизнесте эле болчу. Үйдө мамлекеттик кызматкер жок болчу. Атамдын атасы бизнес тарапта сатып алып, тияктан алып сатып жүрүп, ошондой мындай тиричилик менен алектенип жүрүшкөн. Көбүнчөсү бизнес менен алектенип, анан атам дайыма кичинекей кезден бери байкачумун, костюм-шим дайыма кийип, гезиттерди түштө алып келет. Дело номер, Комсомольский правда. Ошо көбүнчөсү кыргыз гезиттер жок болчу, аз эле болчу да. Ошо 2002 жылдары, 2001 жылдары, 99 ошо печатный продукция менен ачкачылык убакыт менин оюмча болчу. Ошо менен дело номерди, Комсомольский правданы окуп, эмне болуп атат, ким саясатта жүрөт, ошондо уже байкап, эң биринчи мага жаккан саясатчы ошондо Өмүрбек Чүкешев Тикибаев болчу. Кичинекей кезде көбүнчөсү атамдын иниси Алмаз Шаршенович Атамбаевди колдоп жүргөн 2002-2003 жылдары. Ошондо көп угуп калчубуз да. Анан өзүм атам саясат жөнүндө көп коноктор келгенде, досторум менен сүйлөшүп калганда, өзүм досторум менен ой жүгүртүп, тияктан сүйлөшүп калчу. Ошону кызыгып мен көп нерсени угуп жүргөнмүн. Анан кичинекей кезден бери эле өзүм костюмдарды кийип, 3 класста уже костюм кийип, аракеттенип, анан президент школа болом деп, бирок бейбаштык бала болчумун. Бул чындык. Өзүм Бишкек шаарында 23 мектепти бүтүп, немис мектеп болчу. Кыргыз балдар 1-2 эле бар болчу. Менин классымда мен жалгыз кыргызмын, анан бир казак кыз бар болчу, остальной немис, белорус, украинецтер, орустар эле көбүнчөсү болчу. Анан ошону кызыгып, көбүрөөк мындай эмне саясат, эмне деген саясат деп ошону байкап жүргөм. Анан университетке барганда уже ошол жагы өнүгүп баштады. Анан дайыма кызыгып жүргөм. Кичинекей кезден бери кыялым бар болчу, депутат болом деген. Түшүнүктүү. Демек, атаңыздын да кандайдыр бир түрткүсү бар, сиздин саясатка келүүңүздүнчү? Жокпу? Жок. Мен эң биринчи мен көмүр базада иштеп жүргөм, Ак Өргөдө. 2010дон баштап 2018ге чейин, төрагага чейин 8 жыл ошол жерде көмүр сатып жүргөм базада. 1-2 байке бар болчу. Анан айта берчү: Жаныбек, сен ошо бизнес менен алектенип жүрө бересиң. Сен өзүң лидерсиң, ой жүгүртүүң жакшы экен. Аракет кылып көрбөйсүңбү деп, алардын эң биринчи камазистердин, байкелердин эле сунуштары бар болчу. Ошо Ильяс байке менен Алик байке деген. Ошо сен барыш керексиң, ойлон. Анан бул жакта дагы кыялдар орундала берет да. Себеп мен көмүр базада дайыма колдорум кир. Сен чаңдасың дайыма. Анан жумуштан чыкканда, дос балдар менен жолукканда, алар мамлекеттик кызматкерлер. Рубашкачан, ак рубашка, костюмчан. Сен келесиң спортивкачан, мен слансычан кээде. Анан ойлой бересиң, ошо жашоом уже мен өтө беретпи депчи.
Анан балким может белая зависть деген бар болчу. Анан ошо менен жүрүп анан дос болом. Азыр менин кесиптешим Чыңгыз Зайндинов Жумалиев деген менин партиялашым, жакын досум, тилектешим. Ал 2016-жылы жайында айтып калды. Шаардык кеңешке декабрда шайлоо болот депчи. Жүрбөйсүңбү, аракет кылып көрбөйлүкпү, жөн эле жүрө беребизби? Ошентип бизнесмен тиякпа мен кел көрөлү. Биз шаардамыз, шаардын көйгөйлөрүн билебиз. Аракет кылып көрбөйлүкпү? Эмне үчүн байкелер эле ошол жерде отура берет? Биз дагы иштеп көрөлүк, аракет кылып көрөлүк деп биз 28 жашыбызда экөөбүз ал Өнүгүү прогресске кетти, мен СДПК партиясына кирдим. Ошентип шайлоого катышып 2016-жылы 11 декабрда депутат болдук. Абдан жакшы. Негизи биздин коомчулукта ушундай кылып жүрөт го. Жанабек Айбировду атасы алып келген саясатка депчи. Кандайдыр бир өзүнүн жанакындай бизнес кызыкчылыктарын коргоп жүрөт депчи. Буга кандай көз караштасыз? Негизи сиз деле көп угуп калат болуш керек ушундай сөздөрдү четтенчи. Буга кандай жооп берет элеңиз? Сөзсүз окуйбуз, көрөбүз. Атам да көрүп жүргөн 2 ай мурун каза болуп калды. Рахмат чоң. Сизде артыгайруу болсун. Таасири анан сөздөрү мен даже эсимде жок, себеби бул менин чечимим болчу. Жеке менин чечимим. Ал бул жактан ата катары, анан чоң ишкер, бизнесмен катары, кадыр барктуу адам, акылы толуп турган кез. Ал дагы любой моментте шайлоого барып коймок. Депутат болуп, бирок ал вообще аралашкысы келбечү. Ал айткан жок, саясат бул жок, бул көп лицемерие көп. Аны эки жүздүүлүк толуп тура, аны чыдаш керек. Бизнесте чечим кабыл алдың, келишим түздүң, ишти алып бара берсе болот. Бүт баары средний договордун негизинде депчи. Көп угуп калабыз, бирок ал жардам берди. Туура жардам берди. 2016-жылы СДПК киргизип, мени ошо тизмеге жардам берди, сөзсүз. Бирок андан кийин ал кеңеш эле берип жүргөн, анан ал менен эле акылдашып, кандай кылыш керек, момундай кылышып, бирок ал акыркы жолу бир мушташкандан кийин ал апам каршы болчу саясатка келгениме, кайтып келгениме. Атам айтып калды апама, эмне үчүн ошончо кызыгат саясатка? Мен да ушул суроону бергим келип атты. Эмне үчүн кызыгат? Мен бизнесменби, ал бизнесмен алектенип эле жүрө бербейби депчи. Анан эмне кылат ошо? Анан ал чындыкты айтчу. Ал айткан, каражатың азыркы учурда бар, мүмкүнчүлүк бар болгону менен сен проездной билетти аласың депутат болуп. Каражатың жок болсо, жаныңда эч ким жүрбөй калат. Жөн эле азыр мындай идея менен жүргөн адамдар аз. Анан жаштарды тез эле бириктирип алам деген жаштардын ар бирөөнүн амбициясы бар. Ар бирөөнүн максаттары бар. Өтө кыйын нерсе. Бул жактан ар бирөө өзүнүн үй бүлөсүн багыш керек. Сен сөзсүз аларга айлыктарын төлөп бериш керексиң. Мындай бүт, бул бүт мүмкүнчүлүк, каражат. Аны табыш керек, каражатты. Анан көбүнчөсү ойлоп калат кызыкчылык депчи. Буга чейин мен расмий чыгармайынча атамдын сүрөтү жок болчу интернетте. Соц тармакта эч жакта жок. Эч жакта киришпейт, мамлекеттик иш-чараларга катышпайт. Амбициясы ток адам. Жанталашып көбүнчөсү аксакалдар там бата берип, чуркап барып жок, анын эч аралашпачу. Мага дагы анан сен тияка тиги менен сүйлөшүп кой, бул менен сүйлөшүп кой, бир дагы жолу айткан жок. Жок. Негизи эле просто ал таң калчу, эмне үчүн бул жанталашып саясатка барам деп. Ошо мен да ушул суроону бергим келип атты. Эмне себептен сиз саясатка келдиңиз да? Вот, бул нерсе момундай болуп калган. Мамлекеттик кызматта биздин үй бүлөбүздө жок адам. Мен биринчи болуп барып калдым. Тарых из жок. Бизнесмендер көп. Бизнесмендер тез эле унутулуп калат. Анан көбүнчөсү эле коммерсант дей берет, тигин дей берет, буларга только акча депчи. Мен өзүмө бир четинен көп эмелерди, интервьюларды, подкасттарды
көрүп, мисалы прямо мага саясатчылардан өткөн жолдору Алмаз Шаршенович Атамбаевдин жагат, Өмүрбек Ширкеевич Текебаевдики жагат. Анын эмеси трибунадан выступлениялары мага азыркы президентибиз Сооронбай Жапаровдун 2012-жылы Кумтор боюнча маселени көтөрүп атканын туху өрт ошончо сөздөрдү айтып, ачыкка чыгарып, Камчы Кыдыршаевич Ташиев. Бул азыркы алар бийликте болгону менен эме эмес, мындай мактап же мындай эме көбүнчөсү как бы подлизалар жок, ошондой жок. Жеке мага жакчу. Камчы Кыдыршаевичтин көбүнчөсү сөздөрүн балким кээде мен ойлоп калам, кээде характер менен ага окшошуп кетем депчи. То есть эмоционалдуумун. Кээде чыдабай кетем. Балким биз ал экөөбүз заложники эмоций болуп калабыз. Айтып ийебиз. Анан өзүбүз өкүнөбүз. Ошондой нерселерди анан аларды көп көрүп анан ойлой берчүмүн, мен дагы из калтыргым келет. Мен дагы тарых үчүн элге жардам берейин. Атам элге көп жардам берип жүргөн, бирок эч ким айтылбачу. Өтө скромный адам. Бирок анын дагы кыялдары балким орусча айтканда несбывшаяся мечта балким аныкы бар болчу. Себеп атам жетим калып калган. Индилери агалары менен эле чогуу өзүлөрү эле бутка турган. Эч ким жардам берип тиякпан эметкен жок. Анан мага мүмкүнчүлүк атам апам берип атканы менен уят кылдыртпай, тарыхта из калтырайын. Анан атам дайыма айтчу: элге жардам берсең, эл баалайт. 100% эмес. Сен ошондой элди бөлбө. Балким 100%га жардам бергени менен 60 балким ошону кабыл алып, ыраазы болот. Анан мындай жакшы сөздөрүн айтканы менен, бата бергени менен атың чыгат. Атың үчүн сен аракет кыл. Эч качан алба. Даже нанурсун деп айта алам, мен бирөөдөн дагы взятка, бирөөдө сунуштаган эч ким кылган жок. Ушул боюнча суроо берди эле да Facebook'тан бирөөчү. Эметкен жок. Бир дагы жолу болгон жок ошондой. Себеби балким мен төрөгагалыкка келгенден кийин бүт баратам, байдын баласы тиякпан, байманат ошо деп көп эле сөздөрдү көргөм. Ошо реакцияңыз кандай негизи? Кандай жооп берет элеңиз ошондой сөздөргөчү? Мисалы, ушул шаардык кеңеште деле ушул сөздөр аябай көп айтылды го. Өзгөчө силердин түзгөн партияңарга тийиштүүчү. Ушул нерсеге кандай деп жооп берет элеңиз? Ушул элдердин айткандарына кандай реакция жасайсыз? Туурабы же туура эмеспи? Атам бизнесмен алектенип, салыктарды төлөп, тиякпан эметип бүт баарын тапты. Бизнесмен алектендигин да оор да. Оңой эмес ал. Эң оор ошол го. Ойлой бер. Анан ал аракет кылып, өзүнүн атын чыгарып, тиякпан бүт элдерге жумуш ордун түзүп берип, ошо иштегенден анан мен эмне ким болуп кетиш керекмин? Мен ичип кетиш керекминби? Наркоман болуп кетиш керекминби? Жүдөп калыш керекминби? Оорукчан болуп калыш керекминби? Бизде коомчулукта бир нерсе бар да, эгерде атаң апаң же апаң ийгиликке анан кичине колунда бар болуп калса, сен эмне ошону улантып кетпейсиңби? Же мындай жүдөп калыш керексиңби? Эл ошондой кабыл ала берет. Мен айтып атам, жок, кечирип коюңуздар. Эгерде менин атам аракет кылып, апам тарбиялап, алар мындай даражага жетсе, мага мүмкүнчүлүк берип атса, мен аны улантып кетиш керекмин. Анан менин ким болуп калыш керекмин? Жүдөп калып, эч ким болуп, атым чыкпай, анан атамды эле атам жеткен нерсени мен азыр уялыш керекминби? Эч качан. Мен сыймыктанам ошол нерсе менен. Анан биздин партия көбүнчөсү да туура. Кыйын мыкты үй бүлөлөрдөн. Туура. Бирок бир нерсени мисал келтирейин. Алымбек Бактыбекович менин коллегам. Бактыбек Сыдыковдун баласы. Усен Сыдыковдун небереси. Алтын бала. Любойуну айта алам. Бир да кызыкчылык шаардык кеңеште бизнес боюнча киришпейт.
Азыр мэрия аткаруучу бийликтен сурап көргүлөчү. Аныкы эл бир эле көйгөй маселесин чечиш керек. Ак өргө ак ордо. Ошол жерден эң көп добуш алат. Парк, жолдорун, казандарын, боз үйлерин, жамандык, жакшылыктарына бүт баарын катышып жүрөт. Өзү ак өргөдөн эмес, бирок алтын бала аралашпайт. Өзү жеке бизнес кызыкчылыгы абсолютно жок. Анан өзү чет мамлекеттен билим алган адам. Деңгээли башка. Аракет кылып жүрөт, иштеп жүрөт. Анын ал дагы чет мамлекетте окуп атып, балким эне тилин жакшы билбей калган. Мен дагы жакшы билбей жүргөм. 2016-жылы мен шаардык кеңеш сессияга келгенде кыргызча маселе деген сөздү билбечүмүн. Себеп бул уже совет доорунун чоңоо кемчилиги менин оюмча. Мектепке бардык, немис мектепти 10 жыл окудум. Экстернен бүттүм. Орус славян университетин бүттүм, орусча. Методологиясы, китептер орусча. Малькова бүт баарын эле окуп жүргөнбүз. Кыргыз мектеп эмелер, китептер жок. Жаңы эле азыр которуп башташты. Азыр көңүл бурулуп баштады. Анан Америкада 1 жыл окуп келдим. Тилди, англис тилди билейин деп, үйрөнүп келейин деп. Аны орус тили. Жалаң эле ойлонгонум дагы орусча болчу. 2016-жылы келип, аны 2017-де окуп баштап, 2018 төрага болгондон кийин жалдагым 72-чи мектептен Дамир Алтыбаев директор. Ошол жерден кыргыз тилдин мугалимин жалдап 3 жыл окудук. Азыркы учурда азыр мен кичине кыргыз тилин билип калган аракет сөзсүз бул уят нерсе. Эне тилин билбеген азыркы учурда билип калып, уже эркин сүйлөп калдык. Бул это чоң мен үчүн жетишкендик да. Себеп биз азыр жалаң эле подкасттар жакшы. Силердикиндей подкасттарды, накта подкасттарды жаратмандын көбүнчөсү кыргыз тилинде болуп атат. Аларды көрүлө үйрөнсө болот. Адам көп нерсени үйрөнө алат. Мышык сүткө оозу күйүп, айранды үйлөп ичип калат деген сөз бар го. Мүмкүн жанакы кыргыз коомчулугунун ушундай бир ою, мисалы ишкер адамдардын же бай адамдардын балдары, негизи саясатчылардын балдары ушул саясатка аралашпашы керек деген себеби дагы биздин тарыхыбызда да жатат окшойт. Анткени көп эле болду да биздечи, бийликте отуруп, балдары келип, анан бир нерсени жаратуунун ордуна кайрадан анын баарын жок кылып, ушундайлар көп болгондугу. Жаман мисалдар бар. Жаман мисалдар көп да. Азыр деле бар. Ошо азыр деле бар да. Ошол себептен мүмкүн биздин коомчулукта ошол ойлор байма-бай айтылып келеби дейм да. Туура. Биринчи жолу сиз шайлоого ошондо 2000 канча жылы катыштыңыз? 16-чы. 16-жылы. Кандай болду биринчи шайлоого катышууңуз? Кандай сезимдерге туш болдуңуз? Өтө жоопкерчиликтүү. Анан көп нерсени түшүнгөн жокмун. Кандай каталар кетирим деп ойлойсуз ошол шайлоодо? Көбүнчөсү ошол шайлоодо бир ай, анан буга чейин 2 ай, жалпы 2 ай, 1 ай даярдык, 1 ай үгүт кампания. Адамдар менен таанышуу көбүнчөсү. Адамдар менен таанышуу, көп нерсени түшүнүп, ишенбей адамдарга. Көп мени алдашты. Ошол шайлоону жеңдиңиз беле? СДПК жеңди. СДПК. Да. Эмне себептен СДПК жеңди деп айтып жатасыздар? Себеп бул жалпы партия, күчтүү партия, бийлик партия, Алмаз Шаршеновичтин партиясы. Анан жалпы административный ресурс, жалпы бүт мугалимдер, дарыгерлер, мамлекеттик кызматкерлер бүт баары эле колдоп жүргөн да ошол маалда. Бүт баары СДПКнын мүчөсү болуусу келген. Бул чындыкта тез эле. Мына 8 жыл мурун эле баары эле жанталашып жүргөн да СДПКнын мүчөсү болом деп. Тизмеси үчүн урушуп, талашып, ким кирет, ким кирбейт, кимдин таанышы кирет, ким чечет. Биздики дайыма эле издеп жүрөбүз да ким чечет. Ошого барыш керек, тил табыш керек, дос болуш керек деп аракет кылып жүрөт да көбүнчөсү. Анан менин оюмча мен уткан жокмун. СДПК партиясы утту. Мен анын курамында болуп эле мүчө катары эле 13 мандат алды.
2016 13 мен кирдим. Ошондо Марат Аскерович Аманкулов, мен айткам, мен өзүм эски автовокзал жакта, чыгыш автовокзал жакта өстүм. Ошол жерден мен шайланайын деп, менин досторум көп, райондо жүргөнмүн, классташтарым көп. Ал айткан, ошол жерге барбай эле кой. Алар көрө албайт сени. Алар шайлабайт сени. Жаңы районго бар, аракетиңди кылып көр. Ошо менен эски аэропорт микрорайон жалга мени жиберген. 2016-жылдан бери ошол жерде биз эмгектенип жүрөбүз. Жал районунда, Жал кичи району. Негизи Ленин району боюнча жакшы добуш аласыз го ар дайымчы. Система отурукташып калган окшойт, Туура. Эми ошол жакта элимдер менен иштешүү, жалпы шайлоо системасы кандай тургузулган сизде? Кандай иш алып барасыңар ошо шайлоолорду? Көңүл. Эң биринчиден көңүл. Көбүнчөсү айтып калат азыр вот силердин да подкасттарда буга чейин коноктору айткан сөздөрү. Көбүнчөсү биздин как вертикаль, бийликтин вертикали бар да. Хакимияттар бар, анан райондордун башкармалыктары бар. Анан эң эл менен эң биринчи тил табышкан, дайыма мамилеси бар болгон адамдар бул домком квартальный. Анан подъезддин жетекчилери, көчө башчылары, ошолор эң биринчи алардын кадыр барктуу адамдар көбүнчөсү шайланышат. Алар менен тыгыз байланыштабыз. Бирок азыркы учурда эски аэропорт менен Жал кичи райондо, Чоң Арка Орто Сай, Киргизияда эл менен мен өзүм таанышмын. Көбүнчөсү менен. Алар мени билет. Кээ биркилер жаман көрөт. Себеп 8 жылдын ичинде алар мени алдаган. Мен аларга өзүмдүн характеримди көрсөткөмүн. Ушундай учурлар да болот экен да. Болот, сөзсүз болот. Себеп алар башка партияларга жардам берип баштайт, башка талапкерлерге жардам берип баштайт. Бирок биз алар менен иштешебиз да. То есть жакшылык, жамандык, көңүл дайыма, жаңы жылдык майрамдарды уюштуруп, Нооруз майрамдарды уюштуруп, анан дайыма алардын көйгөйлөрүн, биринчиден алардын үнүн биз аткаруучу бийликке жеткиребиз. Азыркы учурда шаардык кеңешке жеткирип атабыз. Буга чейин жогорку кеңештин трибунасынан айтып, кайсы көйгөйлөр бар, чечүү жолдорун сунуштап. Анан көбүнчөсү биздин шаардыктарга эгерде сен подъездиң таза болсо, ремонттолуп калса, крышаң акпаса, чыгып атканда жарыктандыруу, жашылдандыруу маселеси, ирригациясы маселеси, балдар ойногон аянттары кылынып калса, жолдору кылынып калса, ошо менен алар биринчиден ыраазы. Алардын биз аткаруучу бийлик менен, мэрия менен ошол иштерди биз демилгени көтөрүп, ошону жеткирип көйгөйүн. Анан ошол маселелерди, мен айткан маселелерди чечип кетсек, алардын жашоо турмушуна шарттарды, ыңгайлуу жашоого шарттарды түзүп кетсек, алар 1000 мәрте ыраазы. Ошол эле бүт эле вертикаль. Себеби бул жакта Адахан Кемсабаевич жогорку кеңеште жүргөндө Адахан Кемсабаевич айта берчү, бул депутаттын иши эмес. Мектеп, бала бакча, тиги бул. Кайсы жакта биздин жогорку кеңештин, шаардык кеңештин депутаттарынын милдеттери, укуктары бүт бар жазылуу. Бирок биз ошо менен чектелип отура берсек, кайсы толк? Биз анда микрофон менен просто талашып эле жүрмөкпүз да. Азыр даже элестетсеңиз, азыр могу Синод деген Римский империяда, ошол маалда даже алардын депутаттары эл менен дайыма тыгыз байланышта болчу. Хлеба и зрелищ деген сөзсүз белектер бар болчу, премия берчү, жакшы иштесең премия бар болчу. Ошо бүт бар эл менен, эң биринчиден эл менен болчу да. Ушул жактан суроо берим келип жатат да, такташ үчүн. Шайлоо бул идеялардын күрөшүбү же болбосо ресурстардын күрөшүбү болобу? Азыркы учурда ресурстардын күрөшү. Идея вот буга чейин 5-6 жолу Аскар Алмазович, Аскар улуу Алмаз, эл үмүтү, Наш народ, Центр инициативной молодежи, молодцы. Азаматтар, балдар көп чуркап жүрүшкөн. Алардын идея жаштарды бириктирүү бар болчу. Алар аракет кылып жүрүшкөн. Бирок өтө кыйын. Идеяны жеткирип, себеп ар бирөөнүн адамдын жыл сайын ой жүгүртүүсү өзгөрөт. Идеи сыт не будешь деген нерсе бар.
дайыма ошо менен чуркап жүрүп өтө кыйын. Бирок азыркы шаардык кеңешке өтүп, алар өзүнүн менин оюмча кичинекей натыйжасына жетишти. Туура. Мен азыр шаардык кеңеште алар Улукбек Карыбек уулу мен сыйлайм, Болот Ибрагимов, Мурзаат Токтосунова жүрөт, Аскар Алмазович жүрөт, жаш балдар, менден кичүү өзүлөр жетти, жардам берди, билем адамдар жардам берди, добуш беришти аларга. Аракет кылып ошондой минималдык ресурстар менен алтын мандатка ээ болушту. Бул жакшы. Бул биздин коомубузда бирдемени түшүнүп атат эл, жаштар колдоп атат. Ушу идея менен барса эл шайлайбы? Шайлайт, бирок көпчүлүк эмес. Идеяны жеткирүү өтө кыйын. Өтө кыйын. Мисал да келтирип кетем, биз идеяны, менин идеям, мен иштейм. Мен өз ишимди улантам. Идеям мына биринчиден. Туура, комментарийлерди окуйбуз. Эмне үчүн бир партияны секирет деп. Мен өзүм кабыл алам, балким бирөөгө жагатпы, жакпайтпы, менин оюм. Бизге футболист катары. Мен СДПКга кирдим. Өз калоом менен. Мага Алмаз Шаршеновичтин ошол маалда саясаты жакчу. Жаңы доорго 40 кадам деген нерселер менен идеологиялык жагынан мага жакчу. Сөзсүз кемчиликтер бар. Артыкчылыктар дагы бар, кемчиликтер дагы сөзсүз бар. Ошо доордун 2010дон баштап 2020га чейин сөзсүз кемчиликтер көп эле. Азыр мен айта алам, себеп мен түшүнүп калдым да. Тажрыйба топтодум, көрдүм. Бул жактан анан мен эмеге кирдим. СДПКдан кийин эмгек саясий партия. Бир эмени айтып берейин. Бул как секрет катары болчубу, билбейм. Мен биримдиктин курамына киргенмин. Ооба. Бирок мен эмесинде жыйналыш, тизмени ачыктайт го. Мен ошол маалда чыгып кеткем. Балким мен жалгыз эле чыгып кеттим. Сүрөттөрүңүз жүрөт го ошол биримдиктин. Туура, мен Акылбек Жамангулов, Улан Бакасов, анан дагы эме. Чыгып кетүүнүн себеби эмне болду ошондо? Түшүндүрүп берем. Мен төрага болуп 2018-жылы шайлангам. Жылдызбы, жаңы билбейм, дикий случай болду менин оюмча. 29 жаштагы жаш баланы төрага болуп, шаардык кеңеште төрага болуп. Кыйналдым. Ооба, оңой эмес да. Өтө кыйналдым. Борбордун. Бирок байкелер, эжекелер өтө жардам берди мага. Менин кесиптештерим коргоп беришти бүт жагынан. Колдоп беришти, коргоп беришти, көкөлөтүп, чыда деп туруп такшалдым толугу менен. Сооронбай Шариповичтин убагында шайландым. Жардам берген адамдар сөзсүз мэр, Алмаз Муканович Кененбаев, Эрмек Сыргач Усубалиев, Иса Шыкулович Омуркулов. Сооронбай Шариповичтин бүт бар ошону билип, анан бала перспективасы бар деп мага токтошту да. Ошондой саясатта ошондой экен да. Иштедик. 1000 күн, 3 жылдан көбүрөөк иштедик. Анан биримдик партиясы бүт баары чуркап баштады. Бирок Алмаз Шаршенович менен Сооронбай Шариповичтин күрөшү башталды. 31 март 2018-жылы съезд Орион гостиницада. СДПКнынбы же биримдикинби? СДПКнын биринчиси. Ооба. Анан мен барам. Мен мүчөсүмүн СДПКнын. Мен жөнөкөй эле депутатмын. Барам. Өзүмдүн эмелерин стулдарды карасам, жазуусу жок. Мен сурап атам уюштуруучу комитеттен. Биз каяка отурабыз? Алар айтат, силер алдыда отурасыңар деп. Көрөм эмне үчүн? Ангер силер жаштар Гүлнасты, мени. Сиз алдында турбадыңызбы ошондо сүрөттө? Анан мен отурдум. Карасам Абиров Жаныбек жазылып турат. Алдыда. Анан карасам Алмаз Шаршенович, Иса Шыкулович Омуркулов, Гүлнасты. Анан мен отурдум. Алмаз Шаршенович келди. Ал уже президент эмес. Мен лидер партии. Учурашкан жокмун. Даже учурашкан жокмун мен. Ал келди, ал даже билбейт ким экенин мен. Бирөө байланыштырат.
Эдил Байсалов биринчи видеону чыгарган. 11 друзей Атамбаева деп. Биз дос эмеспиз. Менин атам бир дагы жолу резиденцияга барган жок. Алмаз Шаршенович менен вообще байланышы жок. Менин байланышым Иса Шыркулович Омуркулов менен бар. Себеп келинчегим Горномаевкадан, Иса Шыркулович Горномаевкадан. Айылдын кадыр-бактуу адам. Биз ага катары, кайнага катары кабыл алам. Вообще байланышым жок Алмаз Шаршенович менен. Анан Алмаз Шаршенович менен даже учурашкан жокмун. Бир дагы жолу учурашкан жокмун. Мен ойлогом то, что негизи эле учурашкан жоксузбу? Бир дагы жолу. Анан мен ойлогом лидер партия келип койт, биз менен учурашып койт деп, учурашкан жок. Мындай келип учурашып, иним или балам деп отурду. Даже көңүл бурган жок бизге. Анан бүт баары карап калды, каяктан бул чыгып алды деп. Бул менин жердештерим, кочкорлук байкелерим уюштуруу комитетте. Мына Жаныбек бар, жаңы бет бар, мына давай жаңы жаштардан ошону алдыга киргизип коебуз деп. Ошондон кийин башталбады мен бүт саясий, балким куугунтук. Ошол окуядан кийин Эдил Байсалов чыгарды, фото, видеолор башталды, хотя байланышым такыр жок. Атамбаев тарапта экен деп, Атамдыкы вообще жок. Сөзсүз ТЭЦте атам поставщик болуп, келишим түзүп, сөзсүз иштеди. Алып келип атты. Жакшы, сапаттуу көмүрүн. Жалы официальный дистрибьютор Шабыркул көмүрдүн болчу. Официальный дистрибьютор. Ал эле алардын компаниялары эле сатчу. Ошо дистрибьюторлук деген ошол да бир эле компания, бир адам эле алып келип сата алат мамлекеттин ичинде. Туура. Да, туура. Ошо Шабыркул компаниянын ээси Алижан Рахмонович Ибрагимов. Ал токмоктук. Атам менен бир футбол командада ойноп калган. Дос деп айтыш кыйын. Как бы ошондой эле да, мамиле. Адамгерчиликтүү бир шаардан болуп эле мамиле. Ошо менен байланыштырып, байланышыбыз жок. Вот прям чтобы атам, жеке өзү баары бирөө менен сүйлөшүп, тияктан жок. Алмаз Шаршенович менен. Вообще партия СДПК менен, только СДПК партия менен кичине байланыш Иса Шыркулович Омуркулов. Анан кандай болду андан кийин? Андан кийин ошондон кийин бүт башталып, мен төрага болдум. Анан күрөш башталгандан кийин атамды жогорку кеңеште 2019-жылы комиссия түзүлдү. Мыйзамсыз нерселер деп. Анан көмүр, тендер кирди ошоко. Анан бүт биздин үй бүлөбүздү полный башталды да. Иш козгоп, обысктар башталды. Прокуратура, ГКМБ, атамдар, апамдар бүт баары чет мамлекетке чыгып кетишти, камайбыз деп. Бүт баарын полный башталды. Атамдын компанияларын бүт баарын жаап салышты, бүт баарын камашты, полный башталды. Мен сүйлөшүп аттым, мен айттым, биздин тиешебиз жок. Мен апарып президентке барып аттым. Айтып аттым, мен төрагамын, эмне кылайын, мен арыз жазып кетейинби? Сен атама иш козгодуңар, иштей бер дейт. Я говорю, анда биздин тиешебиз жок. Мен да просторго барып жүрдүм. Жардамчыларды камашты, секретаршаларды алып кетишти. Барып эле ачык эле айтып берип аттым. Что тиешебиз жок. Канча жолу резиденцияга атаң барды, сен бардыңбы, акча алып бардыңбы? Мен айттым, эчтеке кылган жокпуз биз. Кана бир хоть запись барбы видеокамерада или журнал заездов в резиденцию барбы? Жок. Анан моундай эле башталып, анан биримдик. Анан мени Марат Аскерович Аманкулов чакырып айтты. Сен давай тизмеге кирип кой. Там 120 какой-то. Мен айттым, эмне кылам мен кирип? Сен төрага азыр төрагасың, сен шайлоочуң бар. Мен айттым, Аскерович, мен жардам берем. Силерге жеке силер талапкерсиңер, мен силерге жардам берем. Жал менен өзүмдүн райондорумда мен иштеп берейин. Жардам берем. Бирок мен барбай эле коеюн. Кажети жок менин барганыма. Бүт бара жанталаш, мекеним Кыргызстанга барып атышты, тияка барып атышты. Мени чакырган шайлоомда Жеңиш Байке Молдокматов. Как раз замандаш партиясына. Мен айттым, Жеңиш Байке, мен барбайм. Себеп мен азыркы мына жардам бер деп атат. Марат Аскерович мен өтө жакшы мамиле менде. Жеке. Мен аны өтө сыйлачумун. Да сыйлайм, азыр ооруп атат.
ден соолукта узун өмүр. Анан ошо менен съезд партия биримдик болуп атат. Мен документтерди кыйнап алып кел дейт. Мен киргизем. Анан съездге бардым, сүрөткө түшүп атабыз. Бул жагым кайнап атат. Атам чет мамлекетте. Иш козголгон. Келе албайт. Апамды көрө элекмин көп убакыттан бери. Мен Марскевичке парк отелден кирип айттым. Марскевич кечирип койгула. Туурабы, туура эмеспи? Мен кирбейм тизмеге. Эмне үчүн дейт. Я көр, мен моралдык жагынан кире албайм. Атам жок. Атам бул жакта эметип, бул азыркы бийликтин могу эмеси менен силер тиякта күрөшмөңү. Биз азыр ошо таасирин, биз могу нерсени бүт баарын өтүп атабыз. Өтө кыйын дедим. Кантип мен атама айта алам даже что мен биримдиктин курамына кирип атам деп. Ал айтты, кара, анан пожалеешь депчи. Мен айттым, жок, кечирип коюңуздар. Тосе мен ЦК бардым, документтеримди алып кеттим. Жалгыз балким далилдеп берем, жалгыз мен балким ошондой алып чыгарып кеткен адам катары. Биримдикке мен кирген жокмун. Жардам бердим Марат Аскеровичке шайлоо маалында. Жеке ага эле жардам бердим. Ошо мен эмгекке келдим. Эмгекте сунуштаганы эмгек мен миң эрте ыраазымын. Рахматымды айтам эмгек саясий партиясына. Аскар Байкеге, Жумек Байкеге, Рыспек Байкеге, бүт алардын үй бүлөсүнө, Салымбековторго рахмат. Көбүнчөсү ойлойт өз кызыкчылык тияк жок кызыкчылык. Алар ток адамдар. Алар мондай жанталашып тияк бияка киришпейт. Жер албайт, тиын албайт, пул албайт, жөнүндө жүрө беришет. Иштейт, элге жардам берет. Көбүнчөсү Сүрлөв районунда кайрымдуулук, тияк баян эметип көйгөйлөрүн көтөрүп жүрүшөт. Жеке мен көргөнүм. Мен келдим, төраганын орун басары болдум. Биринчи тизмеге киргем, иштедик, шайлоону уттук. Анан мен экинчиге кирген жокмун. Анан жогорку кеңешке кеткем. Жогорку кеңешке кайсыл партия менен аттандыңыз? Мен бир мандаттуудан Ленин районунан утуп келдиңиз да, туурабы? Андан кийин Атамбаев менен жолуктуңузбу? Жок. Ошол акыркы жолу, Бир да канча допросто болдум, мен дайым эле айтып жүргөм. Тиешебиз жок. Эч ким эчтекени акча берген жок эч кимге. Вообще ноль. Алар айтып атты, эмелер, тергөөчүлөр айтып атты, жок, байланышыңар бар, мен бештикеси жок. Мен даже учурашкан жокмун. Мен ойлогом, келип учурашат, тияктан жок, эчтеке болгон жок. Бул шаардык кеңешке жаңы партия түзүүнүн эмне себеби болду? Биринчиден көп ойлонгом. Шаардык кеңешке кажети барбы, жокпу барганы. Көп ойлонгом. Атам каршы болчу. Атам айтты, эмне кыласың? Эсе барсаң жогорку кеңешке эле бар деп. Мен айттым, ата, биринчиден мен реабилитацияны өтүш керекмин. Көбүнчөсү эл ойлоп калды. Ошо Мушташтан кийин чоң окуя болду да. Мен кара пиарды өлү алдым да. Миллиондогон акчаны коротуп ошондой пиарды ала албайсың. Ар бирөө мени таанып калган. Бүт жерде. Ал боюнча сүйлөшөбүз. Жана эмне себептен жаңы партияны түздүңүздөр? Бул өзүңүздүн партияңызбы? Жок. Мен партиям, мен мүчөмүн. Жаңы күч саясий партияда мен мүчөмүн. Биздин лидер жүз катары чыктыңыз го. Көбүнчө сизди көрүп аттык да. Туура, бирок мен өзүмдүн балким технологиям шайлоо маалында бүт жерге плакаттарды илип, эл билсин. Себеби мен эч кимден тартынбайм, уялбайм. Анан мен адамды өлтүргөн жокмун. Анан өзүмдүн реабилитациямды өтүп атам. Саясий көп ойлонгом. Саясатка келбей эле коеюн. Бүттү, бизнесте эле калайын. Өз ишим менен алектенейин. Балким уят, туура эмес болуп калат депчи. Анан көп ойлонуп, эмне үчүн азыркы учурда мындай саясий процесстерге кошулбай, четте болуп, бирөөдөн коркуп, бирөөдөн уялып, бирөөдөн жаман сөздөн тартынып барбай, балким мен өзүмдүн энергиям өтө көп. Бул чындык. Аз уктайм,
дайыма Ашыгып. натыйжа деп дайыма чуркап жүргөн адам, долбоорлор, ишке ашырам деген көп ойлор бар, көп сунуштар бар. Долбоор, ошо менен күйүп жүрөм, команда турат, жаштар, мыкты балдар билет кандай иштегенди. Алар менен сүйлөшүп, анан атам менен сүйлөшүп, атам айткан, мен барайын, шаардык кеңешке барайын, мына жаңы азыр ата журт барбайт экен, жаңы күч саясий партия болуп атат, Кубанкан Баралыч Кангатиев жетектеп атат. Анан бул жакта көбүнчөсү тилектештер, достор, мен курактуу балдар. Алар менен так эле сүйлөшсөк болот. Омда ойнобой, так акты ак, караны кара деген ошондой балдар көбүнчөсү чогулду. Туура, колунда бар балдар. Сөзсүз бул жаман эмес, туура эмес менин оюмча. Что алар колунда бар болгону менен көп элдерге жумуш ордун камсыздап берет. Анан көп бизнесмен алектенет, тияктан ишти алып барышат. Анан алар ошол нерселерди шаар үчүн мен ошо эмеге жаңы күчкө баратканда мен бир эле эмем бар болчу. Реабилитацияны өтөйүн, жогорку кеңешке даярданайын. Мен жогорку кеңештен кеткени менен, бирок даярданып, ошо жогорку кеңештен ишти алып барып, шаардык кеңештен ишти алып барып, сөзсүз шаар көбүнчөсү менин колдоочуларым шаарда, Бишкек шаары мен сүйгөн борбор. Ушул партия жогорку кеңешке аттанабы? Барабы? Билбейм. Азыр айта албайм. Себеби даже сүйлөшкөн жокпуз. Азыр эле биз только 17 мандат биринчи месте алып, жанталашып, чуркап. Бирок мен ойлогом көбүрөөк добуш мен жеке алам деп. Именно өзүбүздүн партия ичиндеби? Жок. Именно өзүм. Жалпы ким алды эң көп? Эң көп Айдар Суракматов. Сиз канча алдыңыз? Мен 5 избирательный участоктон 1752 добуш алдым. Абдан жакшы. Тиги көбүнчө негизи шаардык кеңешти карай турган болсок, курулуш тармагында компаниялардын өкүлдөрү аттанып атпайбы? Ушунун кандай бир себеби барбы? Азыр жок. Буга чейин бар болчу. Буга чейин көп нерсени көргөм. Азыр ошо бүт чындыкты айтып ийсем, көбүнчөсү менен учурашпай калат. Өмүрөк Черкешевич бир айтпады беле? Азыр бүт чындыктарды айтып ийсем, ким кандай иштер менен алектенип жүргөн адамдарды айтып койсом, мага таарынат. Айтпай эле коеюн. Буга чейин бар болчу. Түшүнүктүү. Сиз жогорку кеңеште депутат болдуңуз. Андан кийин шаардык кеңешке кайра аттандыңыз. Азыр башкы себеп бул элдин алдында кайрадан өзүмдү көрсөтүү деп айта кеттиңиз да. Биринчи суроом, кандай айырмачылык бар экен? Эми жогорку кеңеш бул республикалык деңгээлдеги жыйын, шаардык кеңеш шаар деңгээлиндеги кандай айырмачылыктар бар экен ортодочу? Өтө чоң. Кайсынысы сизге ыңгайлуураак келди? Этика. Биринчиден этика. Жогорку кеңеште өзүнүн билбейм табиятыбы, анан эрежесиби, аурасы даже башка. Ошол жерди сыйлайсың. Өтө. Жогорку кеңешти. Трибуна, анан имаратын, анан өзүндө наам даже. Жогорку кеңештин депутаты бул деген бирөөгө буйрат, бирөөгө буйрбайт. Чындыгында ошондой экен. Ушул дагы эме экен да. Миллиондогон акчаларды коротот. Кээде эл колдобой коет. Элдин өзүнүн ою бар экен. Эл жинди эмес. Бирөө ойлойт, эл ой мен тияктан кылып коем. Эл жинди эмес. Эл билет. Жогорку кеңештин кеттүү себеби дагы чындыгында өтө резонанстуу болду Кыргызстанда. Ошол окуяга кайта турган болсок, мен өзүм жеке кызыгып жатам. Кандайча чыкты, эмне болду, түпкү себеби эмнеде болду? Биз сыртын көрдүк да. Сыртын көрдүк, видеону көрдүк. Ошол кандайча барып калдыңыз ошондой кадамгачы? Мушташу. Бир жолу мен бул окуяны Ала Тоо жаңы конушунда үгүт компания маалында айтып берген элге. Аталар, апалар, байкелер, эжекелер турган эмеде.
Окуя 11 марттан 12 мартка баратканда түнчүндө болду. Буга чейин бир жума мурун 5-6 мартта келинчегим 8,5 айлык боюнда бар болчу. 8,5 ай болуп калган, уже күтүп атканбыз. Анан чото үйдө кыйналып тияк неметкен больницага барганда, кыйналып баштаганда бала чарчап калды. Каза болуп калды. Аны барып больницадан операцияны кылып, тияк неметип, өтө кыйын учур болуп калды. Анан келинчегимди ошо бүт эмелерди эметип больницадан 3-4 күндөн кийин чыгарып, анан постоянно эмеге барып аттык да, жалга, клиникага. Анан дарыланып, тияк баягы эметип, ошол маалда как раз иш чара биздин өзүбүздүн балдар аянтын ачабыз деп 11 март суббота күнү ошол күнгө коюп койгонбуз. Хотя ошол күндү көп талкуулаганбыз жардамчылар менен. Өткөрбөй эле коелу, мен эмоционалдык жагынан кичине эметип атам, азыр үйдө дагы мындай жаман окуя болгондон кийин эметпей эле коелу деп, бирок коюп койгом. Тезирээк ачып коелу, элдер ойноп баштасын, балдар кирсин ошо аянтка деп. Ошону өткөрдүк. Эртең менен суббота күнү соревнованияга катыштым триатлон боюнча. Курсак ачка чуркап барып, дагы бирөө менен кезигип, атам айыл чарбага өтө жакын. Жүзүмдөрдү тигип аткан. Анан Өзбекстандан эмелер, адистер келип, алар менен кезигип, офистен кезигип, анан жалга кетип, аянтын ачып, бүт баарын. Анан балдар чарчап калды. Анан барып, балдарды алып баргам. Тамак ичели тияк анан жардамчылар менен отуруп, чындык ичтик. Ичип, анан водитель менен келинчегимди алып кетип, больницага алып барып, анан дос балдар чалып калды. Көңүл айтып, анан кичине стресске, депрессияга кирип кетпегиле, жүргүлө кичине отура эле. Развеемся кичине чуть-чуть эмени. Достор көңүл айтып, кичине эметип койгон, көңүл буруп ачкан. Отурдук. Отуруп ичтик. Анан дальше дос балдар айтып калды, ошо Золотой дракондо биздин агабыз. Ошол жака барып коелу, учурашып коелу тияк баягы. Анан биз балдар менен бардык. Анан ошо мен инилериме ошо мен айта албайм. Бул жакта кичине өтө непонятный ситуациялар бар да. Себеби биз кыйкырган жокпуз, барный стойка жакта эле отурдук. Балдар айтып атты бирдемени. Мен кичине настроением анай начар болчу. Анан ошентип эле, анан тиякта балдар, ичпеген балдар отурган, биздин инилерибиз. Анан ГБР келип эле, анан бирөөсү винчестер менен, бирөөсү пистолет менен. Анан кирип эле тияктан чыккыла, тияктан инилерим айтты, эмне үчүн биз эмне кылып атабыз? Мен билбейм, Золотой дракон администрациясы эмне үчүн өзүнүн служба охранасы көп эле болчу балдар. Бизге айтып эле чыгып туруңуз деп койсо эле, биз чыгып кетмекпиз. Билбейм эмне үчүн. Тиги бала дагы мындай силкинип эле анан сөгүндү иниме. Биз тияктан аз айта албайм ошол нерселерди. Уят сөздөр. Ошол нерсени эметкенден кийин эле меники бир эмем бар. Характер, да? Взрывной. Тез эле от алып кетем. Себеп кайсы жерде адилетсиздик болуп калса, или бирөөнү кичүү балдарды сабап атса, или бир келинге кол көтөрсө, мен эчтекени карабай сабап салам. Бул чындык. Кечирип коюңуздар. Бирок ошондой характер. Чыдай албайм бул нерсегечи, адилетсиздик болуп атканда. Анан иниме биз мондай бирдемени кылабыз деп, таластыктар көп айтат го ошол сөздөрдү. Анан винчестер менен эметип мондай силкинет. Ошондон кийин мен чуркап келип эле айттым, эметкиле, биз бир жолу түртүштүк. Анан айттым, жүргүлө эшикке деп. Анан эшикке чыгып баратканда бирөөсү айтты, депутат колуңду тарт. Азыр жанчып коебуз деп. Ну давай анда деп туруп, ошо менен токтобой уже кармай албай эмоцияга кирип кеттик.
Скорый помощь келди, биз кетип калдык, дос балдарым калды, скорыйду тосту, тияктан эметишти, бүттү. Ошо менен бүттү. Окуя кара пиарбы, өкүнөмбү? Сөзсүз өкүнөм. Бирок бул Кудайдын сыноосу. Күнөөлүү жалгыз менмин. Бирөөнү азыр ГБР туура эмес кылды деп айтыш бул туура эмес. Алар өзүнүн ишин кылып аткан. Алардын иши. Туура сөздөрдү айтыбы, туура эмеспи, бул ал жооп берет. Ошо иним Арген азыр биз дайыма байланыштабыз. Үгүт компанияда менин жанымда жүрдү. Иштеп жүрдү. Үгүттөп. Анын да күнөөсү жок. Ал сүйлөгөн жок ошо сөздөрдү. Тигиси сүйлөгөн. Тиги Винчестер менен өзү керсеп аткан. Арген эчтекен эметпей калган. Сүйлөгөн жок, анын күнөөсү да жок. Жалгыз жөн эле просто таяк жеп калды да. Жөн эле. Туура эмес иш. Ошо Аргенди сиз ошондо тааныдыңыз да ошондо, Ошондо. Кандай деп чечишип алдыңар ошондо? Жок, чечишкен жокпуз. Анан бул суббота түнчүндө болуп атат, воскресенье уже кечинде мен түшүндүм, уже все, уже бүттү видео. Жабыркаган баланын аты Арген болуп атабы ошондо? Жекшенов Арген. Кандай деп сүйлөшүп чечиштиңер? Коомчулукта жүрдү го, коомчулукта аябай жүрдү го. Аябай тартылып видеолорчу. Анан ар түрдүү ойлорду айтылды, окуялар ушундай болуп кетти депчи. Чын-чынына келгенде кандай деп чечиштиңер? Бала азамат чыдады. Больницадан анан сүйлөшкөндө ал айтты, мен арыз жазмак эмесмин деди. Мен силерди күттүм деди. Мен билгем сиз экенсиз, сиз депутатсыңар, мен билгем, Инстаграмдан көрүп аткам дейт. Анан үй бүлөсү менен сүйлөштүк, сурандык, кечирим сурадык. Агасы макулдугун берди. Арген да каршы эмес болчу. Бул жакта охранный агентствога биздин имиджибизге шек келтирди, тияктаган деп алар дагы арыз жазып ийген. Алардын да күнөөсү жок. Себеп ал компания Вымпел охранный агентство, алар өзүнүн ишин аткарып жүрөт да. Алар ошону көзөмөлдөш керек, коргош керек да ошо объекттерди. Анан ошо нерсе болгондон кийин биз сүйлөштүк. Анан понедельник күнү президент пресс катчысы Эрбол расмий айтты, президенттин көзөмөлүндө. Ошондон кийин балдарды бүт баарын камады. СИЗОго кетишти, ИВСке кетишти. Үчөө мен жогорку кеңештин депутаты болуп, бул жактан алар мыйзам чегинде камай албай, комиссия түзүш керек болуп калды. Комиссия түзүлдү жогорку кеңеште. Кыйын учур. Кыйын. Машинды тияка бияка чыга албайсың. Бүт баары таанып атат. Бүт баары билип атат. Ошондо мен билбейм, же мага эле көрүндүбү, жалпы интернет ошо окуя менен эле толуп калды да. Ооба. Толуп калды просто. Эгерде мен адам сыртта болуп ошону бирөө депутат сабаса адамды, мен да ошо комментарийге кошулмакмын. Өтө туура эмес нерсе. Сизди жактагандар да болду го, эми эркектердин ортосунда болуп элет. Да, туура, Эдуард Байке Кубатов колдоп Швейцариядан. Бирок ал менен биз залда эле көрүшүп калчубуз. Ал колдоп, тиги байкелер колдоп, эркектерде боло берет, тияк баян туура. Бирок мен жогорку кеңештин депутатымын да. Эгерде мен жөнөкөй адам болуп, ал менен уруш талаш болуп кетсе, кээде болот. Анан ичкилик. Бул ошондон чыгат да. Бүт нерсе, эмоциялар, туура эмес эмоциялар чыгат. Анан көп коллегалар чуркашты. Миң ыраазы мен айтам, рахматымды айтам. Көп байкелерибиз, жогорку кеңештин депутаттары, кадыр барктуу адамдар ошону эметип, бирок өзгөчө бир нерсеси бар. Мен биринчи күндөн уже баштап мен билгем, арызды жазыш керек. Бул чындык. Өзүңүз кабыл алдыңызбы ошол чечимди, же бир өзүм менен сүйлөшкөндө ошо чечим бар болчу. Бирок бул жакта достор,
агалар жазбай тур, комиссия түзүлсүн, кичине азыр интернеттен бүт азаят маалыматтар, тияк биян эметет, тынчыйт, то сё бүт баары эметип атышты. Ошону бүт баарына өзүм калганда мен айткам, арыз жазып кетиш керексиң. Эч бир басым болгон жок. Жок, азыр айтып берем. Бул секретпи, билбейм. Анан мен жолуккам. Нурланбек Тургунбекович менен, Шакиев менен, биздин төрага менен сүйлөшкөнбүз. Көп адамдар чуркады. Давайте анан тигини эметели, буну эметели. Балдар уже СИЗОго кетти. Уже 2 ай берди аларга. Алар менен алардын маселесин чечиш керек. Алардын маселеси сөзсүз чечилмек. Себеп адам телесный повреждение эме кичине эле, аргендики. Больницада уже более-менее жакшы болуп калган. Тияк биян уже эмесин, МРТсин бүт баары нормально чыккан. Сөзсүз алар сот аркылуу чыкмак. Именно үй камагыначы. Убакыт керек болчу, 1 жума, 2 жума. Нурлан байке менен, Нурлан Тургунбекович менен сүйлөшүп, анан ал дагы кичине урушту. Айтты, сен жогорку кеңеш депутаты болуп кичине эметпейсиңби, анан мекенчил фракциядан болуп, бизге дагы жаман сөздөр айтылып атат. Сен биздин курамындасың, тияк биян. Анан бул жакта жогорку кеңештин аброюна дагы шек келтирип атпаймынбы толугу менен. Бир жакшы встреча болгон. Нурлан Тургунбекович, Камчек Кыдыршаевич Ташиев үчөөбүз жолукканбыз. Азыр расмий айта алам, мен унутпайм ошол кеңештерди. Мен ыраазымын Камчек Кыдыршаевичке, Нурлан Тургунбековичке. Камчек Кыдыршаевич айтты, Жаныбек, ар түрдүү нерсе жашоодо болот. Чыдаш керек. Туура эмес нерсе. Садыр Кожоевич дагы айтып атат, өтө туура эмес. Бул нерсе мамлекеттик этикага жатпайт, адам катары жатпайт. Мындай бала өзүнүн ишин аткарып атканда сабап салып, ичип, сен үлгү көрсөтүш керексиң, бул жактан сен беспредел. Мен айттым, мен даярмын. Арыз жазып мен кете берейин. Даярсыңбы деди. Мен айттым, мен даярмын. Бул суббота күн болду. 22 мартко 10 күндөн кийин, 22 мартпы эле 24-түбү. Анан Камчек Кыдыршаевич айтты, кеңешин берди. Сен эч кимди өлтүргөн жоксуң. Расмий жогорку кеңешке барып, Нурлан Тургунбековичтен суранып, расмий кечирим сурап, эркек катары, депутат катары өзүң ошондой туура болот. Менин кеңешим, ойлон деди. Айттым, Камчек Кыдыршаевич, чоң рахмат. Ал айтты, менде да ар түрдүү нерсе болгон. Мен да саясий жолумду өткөм, көргөм көп нерсени. Азыр 2 жыл өттү, ыраазымын. Жалгыз мага ошондой мүмкүнчүлүк берилиптир. Жогорку кеңешке барып, экс депутат катары расмий кечирим сурап, рахматымды айтып, шайлоочуларыма, командам, үй бүлөмө, бүт баарына, депутаттарга, комиссиянын мүчөлөрүнө, баарына рахматым, байкелериме, ошакта тапкан байкелерим өтө кыйын байкелер. Азыр да катышабыз. Аларга рахматымды айтып кеткениме, орусча айтканда, не каждому дано. Получилось. Камчек Кыдыршаевич менен Нурлан Тургунбековичке мен чоң рахматымды айтам, ошондой мүмкүнчүлүк мага түзүп бергенине. Ошо менен биз балдар да чыкты, сот аркылуу үй камагына чыкты. Иш жабылды, арген, азыр ден соолугу жакшы, бүт баары жакшы. Ал дагы эметип калды. Өтө кыйын. Аны өтүш, чыдаш. Бирок Кудайдын бул сыноосу болгону менен, бирок жакшы жыйынтыктарды, ошо эмелерди алдым. Ошо натыйжасында көп нерсе мен көрдүм.
ким колдойт экен, ким жардам бере алат экен кыйын учурда. Бир экөө эле мени таң калтырды, бир аяшыбыз бизден өзүн ойлоп кетти кичине. Азыр бүгүн айтып атам ошол жөнүндө. Даже досторго айта элекмин. Андан ошо аяштан таң калдым. Биздин досубуздун келинчегинен ошондой сөздөрдү угуп калат элемби деп алардан. Остальной бүт баары колдоп, чуркап, баары бүт жагынан колдоп ооба, берген. эми түшүнүү менен кабыл алгандар болду, түшүнбөгөндөр дагы болду. Бирок баары бир сиз өзүңүз ошол жоопкерчиликти сезгендигиңиз эң маанилүү го дейм бул жактачы. Мисалы депутат катары, депутат бул элдин жүзү, анан ушундай окуяларга туш болгондугу бул туура эмеспи дейм да. Ошол себептен эң башкысы сиз өзүңүздүн жоопкерчилигиңди сезип, мисалы биздин тажрыйбада да болгон эмес го. Өзүнүн ушундай окуяга туш болгондон кийин, ушуга окшош окуяларга туш болгондон кийин жоопкерчилигин сезип, мандатын тапшырганчы, баардыгы эле мандатына тырышып эле, кармап эле аягына чейин отурганга аракет жасай берет го. Бул мүмкүн жаңы муундун кыргыз эли каалаган бир саясатчынын күткөн кадамы болдубу деймин да. Балким. Бирок бул жакта эмнеси да түрткү болгон. Биринчиден, өзүм калып сүйлөшүп атканда мен дайыма суранам, бийликтин жана акчанын кулу болбо. Ошол үчүн мен көп убакыт жайлоодо өткөрөм. Жайлоодо бизде комфорт деген эчтекеси жок. Ошол жерде биз бир комнатада 5-6 жатабыз. Условия тиякпен жок. Ошол жерде мен айылдан алыстабайм. Мен билем эмне деген эртең менен муздак суу менен жуунуп, колдорун калтырайт. Ошону бүт баарын дайыма ошо жайлоо, анан тоого бир айдан кийин биз кетип атабыз Аргентинага, кыргыз экспедициясы менен 7000дикке. Ошого даярданып атабыз. Тоодо сен жалгыз каласың, Кудай менен эле. Былтыр Гималайга барганбыз. Бир 6200 чокусуна чыкканбыз. Кудай менен эле сүйлөшүп каласың. Күчүң жетсин, курсаң ачат, кыйналасың. Күч жетпейт, тердейсиң, үшүйсүң. Кудайдан суранасың. Ла иля илlalloh Мухаммад расулуллах деп 1000 жолу айтасың. Кудайым жардам берип кой, чыгайын, аман эсен үйгө жетип алайын деген нерсеге. Ошол маалда кул болбош үчүн кыйналган жокмун. Азыр даже видеону көрсөңөр, коштошуп атканда мен кубанып коштошуп кеткем. Себеп мен аны кабыл алдым. Көбүнчөсү кабыл албайт. Биздин мына акыркы Накта подкастта Жанар Кубаныч Акаевдин подкастын көрүп атканда ал айтып калды, биздики Кыргыздын саясатчылары жана кызматкерлери, чиновниктер кызматтан кеткенден кийин стресс, депрессияга кетип калышат. Кирип кетишет, чыга албайт, кыйналат, өлүмгө чейин барып калат. Адамдар сахарный диабети болуп калат. Стресс бүт баары кыйналат. Себеп алар ойлойт, что бул бийлик түбөлүк деп. Бул мурас эмес. Бул бүгүн бар, эртең жок. Мен аны көрдүм. Мен 2 жыл жөн эле жашадым. Бийлик жок эле. Анан Камжек Кыдыршайыч жакшы нерсени айтып калды. Ошо сүйлөшүп атканда ал айтып калды, Жаныбек, бул маселени туура чечим менен чыгып кетпесең, артыңан түшүп калып калат деп. Азыр мага эч ким айта албайт. Жоопкерчилик тарткан жоксуң, алган жоксуң, качып кеттиң, сен коркок экенсиң, сен жашынып алдың, мандаттын артынан, депутаттын артынан жашынып алдың. Ошо мен өзүмдү жеп салмакмын. Себеп мен мектептен бери өзүмдү так кармап жүргөнмүн. Эч кимден коркпой жүргөнмүн. Университетте да лидер катары жүргөнмүн. Ошо досторум эмеге СИЗОго түшүп калган, мен менен жүргөн, алар менен 20 жыл дос болуп жүрөбүз, мамилебиз күчтүү, достугубуз бекем жүрөбүз. Ошого мен көңүл бурам. Мен азыркы учурда кээде, Айбек мырза, белой завистью завидую Камчек Кыдыршайыч менен Сардор Кожоевичке.
Себеби мен азыркы учурда саясий жолумда, вот саясий жолум 8 жыл болду. Мен ошондой дос таба элекмин. Мен үй бүлөм менен бирдеме болуп кетсе, мен бир жакта бир эмеге түшүп калсам, менин досум, саясий вот досум, тилектешим, бордошум ошо бүт мен үчүн, менин үй бүлөмдү карап калат деген адам мен таба элекмин. Мен белый завистью завидую их дружбе. Бул чындык. Бул аз адамда бар ошондой. Ошол достуктун саясатка таасир этиши туурабы мамлекеттин иштерине? Азыркы учурда бул китептерде жазылган да. Методологиясы, эрежеси, анан башка мамлекеттердин мисалы эле ала беребиз да. Буга чейин демократия, биз бүт баарыбыз эле демократия деп атабыз, а бирок демократиянын да кемчиликтери көп да. Анан азыркы учурда азыркы Кыргызстандын саясатында мындай доорго келдик, что азыр могу нерсе, эгерде бул нерсе, бул биздин жетекчиликтердин достугу көп жакшылыкка алып келсе, мен макулмун, мен толугу менен колдойм. Мен дагы азыр да колдоп атам. Жөн эле сөз эмес, Камчек Кыдыршевич менен 2018-жылы таанышкам Казанда. Ал баласы менен, мен балам менен Бразилия, Бельгия менен ойноп атканда ошо оюнда жанында отурган Камчек Кыдыршевич. Ошондой случай болуп калган. Анан таанышканбыз. Мен макулмун. Себеп кээде хороший, плохой полицейский, кээде алмашышат. Но бирок азыркы учурда жыйынтыгы мага жагат. Натыйжасы бар. Бул сиз сыймыктануу десем туура болобу? Эми бир нече саясатчылардын атын атап кетпедиңизби? Алмазбек Атамбаевди атадыңыз, андан кийин Өмүрбек Черкешевичти атадыңыз, ошол эле Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев. Булар өз учурунда саясатта өтө активдүү болушкан да. Булардын өзгөчөлүгү курчтугунда жатабы деймин да. Мисалы Тайманбай оппозицияда болушкан, оппозиция болуу дагы өтө бир чоң бир эмебүү деймин да, мындайча айтканда бир мектеппи чоң мектеп, тажрыйба өтө кыйын. Сиз кандай ойлойсуз? Өзүңүз ошондой оппозиция боло алам деп ойлойсузбу? Ошондой мисалы даражада Черкешевичтай, Мадумаровтай же Алмазбек Атамбаевтай, мисалы Садыр Жапаровтай 4 жыл мурун кандай абалда эле? Туура. Мисалда Менин оюмча мен даярмын. Моралдык жагынан. Себеп мен айтып атпаймынбы? Эгерде там акча жок болуп калып, тииниси болбой калса, бунусу болбой калса деген эме эч даже сарсана жок, коркунуч эчтекеси жок. Бирок буга чейин мен дайыма корко берчүмүн, эгерде мен туура эмес саясатта бир сөз айтып калсам, атамды камап салса, тиин эметип салса, иш козгоп салса, тиякпен ошону дайыма эле сарсана болуп берчүмүн. Менин саясатымдан таасири тийип, атама тийип калса, мен ошону дайыма ойлоно берчүмүн. Азыркы учурда атам менин колумда каза болуп калды. Ошо күнү мен анын жанында. Мен 2 ай ноябрь, декабрь өттү. Менин оюмча даже мен жалгыз калып, ал менен коштошуп, ыйлап, ошого даже жетише албай калдым. Себеп үйдө 3 эжекем, 3 балам, келинчегим, апам, тияка караш керек, мияка караш, чоң үй бүлө, тик туруш керек, бүт жагын караш керек. Сен да кичинекей бала эмессиң, сен бүт баары келгени менен белиңди буу, бекем тур деген сөздөр менен эле өзүм даже мындай ошондой слабость деп ошого 1 мүнөт даже болгон жокко. Себеп бүттү. Азыр мен жашоомдо өзгөрүүлөр, анан атамды жоготкондон кийин мен эч нерседен коркпой калдым. Эмне үчүн мен бирөөдөн коркуш керекмин? Кудайдан корком. Агаларды сыйлайм. Үй бүлөмдү сүйөм. Абдан жакшы. Атама 1000 мертебе ыраазымын, тарбиясы үчүн, мүмкүнчүлүк үчүн, бүт жагынан. Анан бир нерсени Айбек мырза айтты кетчү. Атам мен азыр мындай даражага жеткен байкелер өзүнүн кадыр баркы менен
өзүнүн бийлиги менен балдары менен бөлүшө албайт. Көп көрөм. Аттарын айтып койсом таарынышат. Бирок алардын аталары алардын өзүнүн бийлигин бербейт. Бирок убакыт келгенде атасы аккуратно шашпай мүмкүнчүлүктөрдү берип, ал өзү чечип калсын, самостоятельный болуп калсын деп мүмкүнчүлүк бериш керек. Мага атам толугу менен берди. 2 жылдан бери азастан бүт баарына айтып атып, акыркы убакыттары канча бизнес боюнчабы сүйлөшүлөр, бирөө менен жолукканда туугандарга бүт баарын айтчу. Мен бул жака киришпейм, бүт Жаныбек менен чечиш керек. Мен бүт өткөрүп бергенмин деп, ал бүт даярдап берген. Эжекемдерди бүт баарын чогутуп, Жаныбекке бүт баарын өткөрдүм, силерге жардам бердим, бүт жагынан аракет кылдым, өзүмдүн апа жактан бүт баарын милдеттерин бүт баарын аткарып бердим. Азыр Жаныбек бүт өзү чечет деп толугу менен мени самостоятельный катары. Ошо үчүн азыр атамды жоготкону менен болезненно эмес да. Что мондай бүт баары эметип, мондай бар го, с корабля бегут деген вариант болгон эмес. Бүт баары менен сүйлөшөт. Мага бүт баарын өзүнүн кадыр баркын бергенсип, бүт баарын бийлигин, өзүнүн топтогон бүт баарын аккуратно берди. Бул өтө кыйын нерсе. Кадыр барктуу мондай лидерлерге авторитарный, атам патриархальный. Үй бүлөнүн мондай кармачу, өзү дагы взрывной, көп сүйлөгөн адамдар менен де так сүйлөшүп койчу. Мыкты эркек да. Ошентип. Анан аккуратно ошону өткөрүп берди. Демек сиз чоң, эми азыр сиз өзүңүз деле мындай чоң саясатка да бардыңыз, жогорку кеңеште депутат болгондон кийин чоң саясатка барууда. Бирок өзүңүздүн жанакындай командаңызды топтоп, эгер керек болсо, мукташтык жаралса, оппозицияга да өтүп, ишмердүүлүгүңүздү жүргүзүүгө даярсыз, коркот турчу, чоочулай турчу эч нерсе жок. Бирок оппозицияга барыш үчүн, анан бир нерсе үчүн күрөш үчүн мен көрүш керекмин, команда барбы жокпу. Жөн эле жалгыз сынган кылыч болуп эле жүрө бергенин кажети жок. Бир аягында бирдеме болуш керек да. Эмнени бирдеме өнүгөтпү, мамлекет өнүгөтпү. Жеке менин саясий жолумда азыркы учурда, Айбек мырза, мен оппозиция, позиция деп айта алам, көбүнчөсү мен позициядамын. Себеп мен бир нерсени айтып атам. Мен чарбачыл адаммын. Мен чарбаны жакшы көрөм. Мен жакшы көрөм бир долбоорду ишке ашырганы. Мен жаман көрөм жөн эле сөзгө. Адам менен сүйлөшүп атканда, эгерде адам жөн эле мындай суу сөздөрдү айтып атканда, мен токтотом. Конкреттүү сөздөр болуш керек, конкреттүү өзүнүн сөздөрүңө жооп бериш керексиң. Бербейсиңби? Ты должен за это ответить. Жоопкерчиликти тартыш керексиң. Эгерде мондай эле жылуу сөздөрдү сүйлөп эле ошо менен эчтеке жок болсо, мен жаман көрөм ошол нерсени. Мени идея менен эле, жөн эле идеяда, вот азыр моунду кылабыз, жөн эле азыр мондай оюндарга, интригаларга кирбейм мен. Мен өзүмдүн жеке өзүмдүн позициям бар. Негизи оппозициянын болушу керекпи мамлекетте? Керек, сөзсүз керек. Оппозиция конструктивдүү болуш керек. Мисалы? Жөн эле жаман дей берген мен. Оппозиция катары мага жагат Жеңиш Байке Молдокматов. Ал оппозиция болгону менен ал сунуштарды киргизет. Жөн эле сөз эмес. Башкаларын чын айтканда, Адаган Кимсанбаевич мага саясатчы, кыйын, мыкты, тили чечен, бүт жагынан эме. Бирок мен аны менин тилектешим деп мен айта албайм. Себеп мен көбүрөөк ошо ал чарбадан алысыраак. Ал вечно недовольный. Тиги туура эмес, бул туура эмес. Мен мындай эмелерди мурда күнү эле Куран окуганбыз, анан атамдын иниси. Дайыма эле пессимист да.
тиги туура эмес, бул туура эмес, тиги туура эмес, бул туура эмес. Айттым силер пис эмессиңер. Эгерде ошону зомби болуп калат да адам, идеологиянын өзү, мен созиданияны жакшы көрөм. Өнүгүү, аракет. Мен жаман көрөм адам уктап атканда көп. Анан уктап, анан кечинде ой тагдырым ошондой жаман, момундай атайын мени тигини кылып берген жок, буну кылып берген жок, эмне үчүн тигилерге бийлик берилип калат, тигилерге акча берилип калат, мага берилбейт. А сен эмне кылдың? Азыр көбүнчөсү бизден даже бийликтен суранат, а сен коомубузга эмне кылдың? Сен биринчиден башта сен таза коом кылам деп атсаң, жылуу сөздөр, кооз сөздөр сүйлөп аткан мен, сен биринчи өзүң башта сенден үлгү алат. Жаман дегени менен адам зомби болуп калат да. Бүт нерсенин жаман нерсени, бүт жакшы эмелерден жаман нерсени таап чыгат. Сөзсүз ар бир жумушта кемчиликтер жана артыкчылыктар сөзсүз болот. Бул ошонун табияты, жашоонун табияты. Анан оппозиция эгерде реалдуу беспредел болуп, реалдуу менин тилектештерим чогулуп, сөзсүз даяр. Бирок натыйжасы Чарбачылдык бул аткаруу бийлиги деймин да. Сиз аткаруу бийлигинде иштейин деген оюңуз барбы? Бар, даярмын. Мисалы көбүнчө шаар даражасында, деңгээлинде өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүздү жүргүзүп келатасыз. Мэр болуу амбицияңыз барбы? Азыркы учурда жок. Буга чейин бар болчу. 2022 жылы 23 бул тиги мушташка чейин бар болчу, бул чындык. Мен даже анализ жүргүзгөндө мен өзүм күнөөлүүмүн толугу менен. Менин оюмча дөөлөттү көтөрө албай калдым. Мен ойлоп калдым, 33 жашта Жогорку Кеңеш депутату болуп 11.800 добуш алдым. Мен Карпинкада өскөн баламын. Кузнечный крепостьте Ахматбек Сүйүнбаев 258-те жашаган, Кузнечканы көргөн адам. Ошону райондо жүрүп, анан ошондой даражага жеттим. Шаардык кеңештин төрагасы болдум. Звездная болезнь. Мен кирдим ошо. Звездная болезнь болгон. Мэр кандай ойлойсуз? Эл тарабынан шайланышы керекпи, шаар тургундары тарабынан, же болсо дайындалганы туурабы? Шаардыктар эгерде шайласа, акчалуу эле адам утат. Ресурс эле утат. Анан бизде момундай болуп атпайбы? Автономный адам болуп калса, вот мэр автономный болуп калса, бул борбор да. Жакшы жыйынтыктарга жетпейт. Тиреше берет. Дайыма мен депчи. Азыркы учурда президентский форма правления менен толугу менен президент дайындаш керек. Мүмкүн ошол шайлоо аркылуу келе турган болсо, жанакындай атаандашуу аркылуу жакшы иштер, натыйжалуу жүрөбү деген ой келет да. Ишенбейм. Болбойт. Акчалуу эле келет. Ресурс. Көп ресурс, анан көбүнчөсү кадыр барктуу шаардык кеңештин депутаттары ошолорду колдоп кетет. Ал утат, анан аларга милдеттүү. Азыркы учурда шаарда кандай эң маанилүү көйгөйлөр бар жана ошолорду кандай чечилиши керек? Бир нерсе өкүндүрөт. Шаар өзүнө чогултканы менен 89% мамлекеттин бюджетине берет. 11% эле өзүнө калтырат. 11%, азыркы бюджетти киргизейин деп атышат, 24 или 23 миллиарддын тегереги да. Бул аз, өтө аз. Административдик-территориалдык реформа өткөндөн кийин аймактар кошулду да. Алардын да көйгөйлөрү толтурат. Биз өзүбүздүн буга чейин жаңы конуштарда маселелерди чече элек болчубуз. Көйгөйлөр абдан көп. Ирригация, коомдук транспорт, жол маселе, эмелер, канализация, көп нерсе. Иш маселеси азыр өтө актуалдуу болуп атат, экологиялык маселе. Аны чечсе дагы менин оюмча болот. Эгерде азыркы учурда мен сунуштайм го Айбек Жанышбекович, 2-3 кадамга принципиалдуу барсаңыз, жакшы кылса. Ал кайсы кадамдар болот? Менин оюмча, биринчиден Газпром компания азыркы учурда жаңы конуштарда аз эле долбоорлорду ишке ашырып атат. Азайды. Буга чейин жакшы эле болчу да. Бул жактан Газпром компания менен аларга өткөрүп бердик да өзүбүздүн эмелерин.
трубаларды $1. Алар менен же президент киришетпи, Садым Кожоевич, аларды чакырып чоң мындай жыйынды өткөрүп, мэрди, Газпром компанияны. Анан эгерде чечимге барса, Бишкек шаарында көмүр жакпаса, анан эски машиналарды тазалап чыкса, анан курулуш компанияларды, могу чоң машиналар жүрбөйбү, унааларчы. Алардын бүт баарын карап чыгып, техосмотр полностью өткөртүп, газификация толугу менен Газпромго 2 жыл берип, бүт жаңы конуштарды киргизип бергиле. Жаңы конуштарга, биздин жаңы конуштарга 5% кредит берип, газовый оборудование койдуртуп берсе, 2 жылдын ичинде менин оюмча ошко өтүп көрүш керек. Коомдук Себеп өтө кыйын. Биз байкабай эле мындай кышта жашаш. Көбүнчөсү ойлойт, булар көмүр сатат, анан аларга только аларды кызыктырат. Биринчиден биз көмүр буга чейин сатып жүргөнбүз шаарда. Бирок биздин көбүнчөсү клиенттер Сокулук район, Аламедин район, Чүй район. Анан Кара Кече көп, башка көмүрлөр. Анан сапаты кандай? Бул эч ким көзөмөлдөбөйт да ал нерсени. Бизде биздин кыргыз көмүрдө эле алып келишет, анан казактардыкындагы ар түрдүү алып келишет, анан алардын сапаттарын караш керек. Эгерде ошо кардиналдуу биз маселени чечебиз дегенде, анда толугу менен газификацияга өтүш керек. Банялар, мончолор көп да бизде. Аларды толугу менен электричествого өткөрүш керек. Ошону көрүш керек да. Биз дайыма ТЭЦ дейбиз, тигини ТЭЦ менен сүйлөшүп газга өткөрүш керек. Эгерде биздин борборубузду мындай тез арада маселени чечебиз десек, анда кардиналдуу, бирок каражат. Мен билгени менен толугу менен газга өтүш үчүн 25 миллиард ОЗПга керек ТЭЦке. Азыр прene 10 миллиарддын тегерегин эле коротот. Это 25 бул жака, анан кредит тиякпагына, элге газификацияга 50 миллиарддын тегерегинде керек. Ошол маселени чечиш үчүн мен просто санагам. Азыр коомдук транспорт маселесинин чечилгенине кандай көз караштасыз? Эми чечилдиби же кандай кемчиликтери болуп жатат? Биринчиден биз мэрия, анан шаардык кеңеш бир нерсени түшүнүп алыш керекпиз. Коомдук транспорттон мэрия акча таппаш керек. Биздин милдет ошо менен камсыздап берүү коомдук транспорт менен. Бул эң биринчиден. Бир дагы мамлекетте биз акча табабыз, прибыль көрөбүз деген хозурашатын организацияларды, автобус, троллейбустар, алар просто биз аларды адамдарыбызга, шаардыктарга камсыздап бериш керекпиз ошо менен. Анан прибыль, доход деген эч да сөздөр болуш керек. Анан азыркы учурда коомдук транспортту көбөйтүш керек. Күн сайын аварияларды көбөйтүш керек. Кардиналдуу развязканы сала бериш керек. Эгерде момундай мүмкүнчүлүк бар болуп калса, железный дороганы объездной жака чыгарса, ошондой долбоорду аны дагы аракет кылып туруп ишке ашырыш керек. Моно рельс деген Балбак Зарлыкович айтып аткан нерсе, эгерде жибек жолу менен өтүп калса, советский билинка менен өтүп калса, ошол нерсе токтобой бир жактан бир жака чейин алып барып атса, ошо дагы нерсе жакшы. Кардиналдуу нерсеге барыш керек, бирок бир эле эме такалганыбыз каражат. Каржы жагы өтө кыйын. Эң башкысы ошол шаардын бюджети шаарда калса, шаардагы өнүкпөк беле деген ойго токтоп атат. Бул мен утопия, менин оюмча. Эч качан ошондой чечимге барбайт. Каржы министрлиги, кабинет министри ошого барбайт. Себеп 11%-тан эгерде 20%га көбөйтсө, анда дотационный айыл өкмөттөр каржыланбай калат. Бишкек локомотив да. Бишкек чогултат да. Жаңыбек мырза, саясатчы катары айтсаңыз, эгерде сизде мүмкүнчүлүк болсо, көбү дароо чочушат бул суроону берсемчи. Эми биздин саясий системадан улам болушу мүмкүн. Сизде бийлик колуңузда болсо, эң биринчи чечимиңиз кандай болмок? Эмнеден баштамаксыз? Это как дуть-то
Если вы встретились бы Владимиром Путиным, что вы ему сказали деген вариант ба? Кызыктуу суроо. Татаал суроо. Бул мыйзамдарды инвентаризация кылмакмын го. Биринчиден. Кайсы багыт эмне болуп атат бизде? Жалпы ошондон баштамакпыз. Менин оюмча. Инвентаризация мыйзамдарын. Кайсы керек, кайсы кереги жок. Жеңилдетмекпиз, менин оюмча. Көп нерсени жеңилдетүү, ашыкча көзөмөлдү азайтуу. Сөзсүз. Кыска суроолор менен сизге. Добуш алыш үчүн бардыгына даярсызбы? Жок. Неге даяр эмессиз? Алдаганга даяр эмесмин. Президенттик башкаруу же парламенттик башкаруу? Президенттик. Не себептен? Менин үйүм билен патриархальный. Менин оюмча жоопкерчилик бирөө алыш керек. Жоопкерчилик алганы менен толугу менен алып, анан ошол жагын көзөмөлдөш керек. Ошонун ар бир үй бүлөнүн мүчөсү үй бүлөнү алалы. Ар бирөө ошо үй бүлөнү өнүктүрүү үчүн ишти алып барыш керек. Шаардык кеңешпи же жогорку кеңешпи? Жогорку кеңеш. Себеби эмнеде? Өтө чоң айырмасы. Өтө чоң. Көп нерсеси. Бул башка деңгээл. Эмкиде мушташасызбы? Эгерде мен аброюма, үй бүлөмө шек келтирип, бир келиндерди мындай көчөдө тийип, сабап бирөө анан адилетсиздик нерселер болуп атса, сөзсүз мен мушташпай, бирок токтотуп, бирок өтө эме болуп калса, биз өзүбүздүн аброюбузга шек келтирип атса, өзүбүз туруп беребиз. Балдарыңыздардын саясатчы болушун каалайт белеңиз? Жок. Чоң рахмат сизге, Жаныбек мырза. Рахмат. Саясий ишиңизге, карьераңызга ийгилик каалайм. Рахмат. Рахмат.